Albatta erkектин ийгилигинин 50% деп жүрөт, бирок керек болсо 70% аял затынан көз каранды экен. Азыр мындай кылалы, мен сиздерге элге белгилүү болуп калган белгилүү жуптардын, белгилүү түгөйлөрдүн биринин атын атайм. Сиздер ошо белгилүү жубайлардын жубайын таап беришиңиз керек. Салтанат айым приздерди дайындап турсаңыз, активдүү катышкандарга приздерди ыйгарып туралы. Эмесе башканы коюп Манасты айтты экен. Манас атабыздын жубайы ким эле? Каныкей энебиз болгон. Мынакей коллектив активдүү баштады кайра эле. Семетей атабыздын жубайы ким эле? Айчүрөк болгон. Баракелде, мына бу жердеги апалар билет. Сейтек атабыздын жубайы ким эле? Аруке кимдин жубайы эле? Алманбеттин жубайы болгон. О, Байкем билет экен. О жерде жаштар да мыкты экен. Ошо Манасты анда-санда болсо да угуп жүргөндүгү билинип турат. Сейтек атабыздын жубайын ким билет? Тапкандарга приз бар. Жокпу? Жок, Азыр айта берейинби же Кудай буйрса эмдиги жылы бешик тойго келгенде айтайынбы деп коеюн. Айта берейин эме. Акбермет деген энебиз болуптур, Сейтек атабыздын жубайы. Анда бери карай келеличи. Курманбектин жубайы ким эле, туугандар? Курманбектин жубайы келе, Курманбектин. Ким билет? Жокпу? Ким? Жок. А деген тыбыштан башталат деп подсказка кылып коеюнчу. Жок, Айганыш деген киши болуптур. Зулайха кимдин жубайы эле я? Ким эле? О, кожо жаш, мынакей жаштар да мыкты экен. Ушу Байкеме бир приз дайындап бересиздерби? Толкун эже бир Байкеме приз берсеңиз алып барып берейин. О, мынакей Толкун эже мыкты аял эмеспи? Бүгүнкү замандын эң керектүү нерсеси экен Байке. Эми телефонуңуздун заряды бир да жерден өчпөйт. Дайыма зарядыңыз толтура болот экен. Рахмат. Эмесе буларды айттыңыздар. Алсунун тайлары эмнегедир мага дагы жакын сезилип атат. Кыз жибек дегендин түгөйү ким эле я? О, Төлөгөн, Баракелде. Буларды да билет турбайсыздар. Анда ырчыларга өтө берели. Алымхан деп ким ырдады эле? Токтогулур даган Баракелде, могу жаштарга дагы приз ыйгарып коелчу. Төлөмүш мырзанын досторунан болуш керек. Келиңиз. Ким айтты эле жигиттер? О! Баракелде. Мөлмөлүм деп ким ырдады эле? Баракелде, барп ырдаган. Баракелде. Негизи айрым тойлордо жаштар Атабеков деп жаман кылып атышпайбы? Барпы деп билип жүргөн мыкты экен. Анда Чолпонум деп ким ырдады эле? Жолболду Алыбаев ырдаган. Баракелде. Көксулуу депчи? Жеңи жок ырдаган. Баракелде. Булар да билет экенсиздер. Эми саясатчыларга өтө береличи. Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жубайы ким эле? Айгүл дейт. Баракелде, ханайымыбыздын атын тапты. Анда кошуналарды көздөй кеттик. Мурдагы президенттин айта берели. Нурсултан Назарбаевдин жубайы ким эле? Сара Назарбаева. Баракелде. Путинди айтпай эле коелу, Кудайын бетин ары кылсын. Эми дагы бир кошунабыз бар. Кыйрыбызда кыжылдаган Кытай бар. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин жубайын ким билет? Си Цзиньпиндин жубайын ким билет? Окшоштуруп айта берсеңер, балким окшошуп калышы мүмкүн эже. Ким эле? Окшоштуруп айта баштадыңыздар, Ким эле я? Google'дан карасаңыздар жетишет болчусуздар. Бирок кара электе мен айтып ийейинби? Жок, Тапкандар жокпу? Анда өзүм айта берейин, генерал-майор наамы бар опера ырчысы Пен Лиуан деген ханайымы бар экен Кытайлардын. Урматтуу меймандар, мен бекер жерден айткан жокмун. Элибизде жакшы сөз бар экен.
Жакшы аял жаман эркекти жакшы кылат, жакшы эркекти хан кылат дейт экен. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Салтанат келинибиз мыкты жубай экен. Жакшы бир кеп бар го, акылдуу аял алгач бала багуучуну төрөйт, андан кийин бала төрөйт деп. Ошо акылдуу жар Төлөмүш мырзаны төлөмүш кылып турган Салтанат келинибиз үчүн бир дүркүрөтө кол чаап коесуздарбы? Ай рахмат.